Мен бүгін ертеменен bir қызық нәрсені қылып көрдім да. Ертеменен занимать еткен барам. Занимать еткені барғанда жолда кетіп атып, ертеменен 6:30-да шығам мен жолға. 6-дан 15 өткенде шығам. Ертеменен ким жолықса ошонун баардыгына жакшылык каалай бердим. Жолукса эмес, остановкада турабы, басып кетип атабы, баардыгына каалай бердим. Сага бакыт каалайм, сага Алланын нуру жаасын, ишиң берекелүү болсун, тапканың берекелүү болсун деп каалай бердим. Даже bir орус аял кызын ээрчитип сайдикке кетип аткан экен. Ону карап коем дагы Алланын нуру жаасын дей албайм деп, ол христиан деп ойлонуп коем. Ойлонуп, ой буга дагы бир жакшы нерсе айтышым керек дедим дагы. Эне менен баланын ортосунда сүйүүнү дагы күчөтсүн деп ушинтип айтып кеттим. Ушинтип отурдум. Ошентип үйгө келгенимде менин жүрөктөрүм ушунчалык элжиреди, ушунчалык жеңилдеди, бир бардык нерсени өзүмө каалагандай болдум. Биз болсо көчөдө көбүнчө сындаганды, мынтип калыптыр, андай болуптур дегенди кыйын билебиз. Анан бирок жакшылык каалаганды азыраак кылат экенбиз. Давай ушундай кылып өзүңүз дагы бирөөгө көчөдө жүргөнүңүздө сиз дагы ошентип каалап көрүңүз эле. Ал укпаса дагы бирок жүрөгүң ушунчалык элжиреп магдырайт экен, башкача жылуулук сезилет экен, жүрөгүңөн ысык нерсе чыгат экен.